жуугандан кийин баягы тишти жуат го. Ооба. Ошо жууганда паста менен жууп, баягы пастанын даамы оозго кирип кеткенде эчтеке болбойбу? Оозго кирген суу, ооздогу суу дааратты бузбайт, анткени ооз чайкайбыз да, бирок тамактан аракка кирип кетсин да бузат да. Ошого даарат алганда тил менен даамды биле беребиз. Анан ошо жууп туруп кийин сыртка чыгарыш керек болот. Аны жутуп албаш керек. Ошондо туура болот. Даарат алганда деле даарат алган сууну жутуп албаш керек да, чыгарыш керек сыртка. Демек орозо учурунда daarатта гар-гара жок. Мына тамак алып алып тамак чайкайбыз гар-гар деп. Ошондой болбойт орозодо. Ошол сыяктуу эле тиш паста менен тиш тазалагандан кийин аны жутуп алганга болбойт. Эч ким жутпаш керек менимче. Ошондо туура болот бардыгы. Ооз жапкандан кийин оозу сасыган адамда тишин жууса болобу деген суроо экен. Албетте бул ооз эмес, балким бош калган ашказан жыттанат. Ошол себептен ал сасык деп айтыла алмайт. Бирок ошого карабастан ооздун жытын кетирип турат атайын жана аппараттарды колдонуп же тиш пастасы менен жууп, эң жакшысы мисвак менен. Анткени мисвак ошол тишти катырып, фторду бекемдеп, өтө пайдалуу бир натыйжа берген себептен. А бирок ошондой карабастан ашказандан жыт келебет. Анткени ашказанга чейин пастаны киргизип жууа албайт эч ким. Бир ошол себептен айткан пайгамбарыбыз кимде-ким орозо учурунда ооз жыттана турган болсо билсе мына ушул Кудайдын астында мистен дагы жакшыраак жыт деп айткан да. Демек ага кыжарат болбош керек. Бирок ошого карабастан мисвак менен же тиш пастасы менен жууган болсо иншалла зыяны тийбейт деген биз пикирдебиз. Ооз чайкаса болобу дейт. Оозду мурунду жөндөн жөн чайкай берүү урматтуу бир тууганым макруh болуп калат. Бирок чайкабасаңыз болбой турган болуп, орозоңуздан кыйналып кете турган болсоңуз, муздак сууга чайкап кайра сууну сыртка төгүп жиберсеңиз болот. Бирок оозуңузда калган калдыктарды жутуп жибергенге шарият тыюу салат.